Ассаламу алейкум. Бүгін понедельник, 3 февраль, саат 9:21, примерно 20 минут дегенде бірінші заказ түшті. Так, қысқа эле жерге барат экенбиз. Бұл жерден бұл жерге барат экенбиз. Буюрса адреске да келип калдык. Бұл рабочий городоктун ичи. Надеюсь, что бата турган жүк чалбадым, алар деле чалбады. Көрөз буюрса. Мондай канистрлерди жүктөйбүз дейт. 280 килограмм экен. Стандарт боюнча, Яндекс боюнча 300 килограмм да. С кузовда. Все. 280 литр эме кылды жүктөштү. 376 сом чыкты. 5 минуттан ичинде алып келип түшүрүп салышты батылы. Все, буюрса, жанакы эле Кут базарынын ичинде жүрөбүз, Баткен базар тарапта. Линолеум алайын десем, линолеум сатылбайт экен. Мындай эле фольгаларды алып салып койсомбу? Мындай фольгалардан. Атайын алайын деп аткам да, болбой калды. Так, мондай заказ түшүп атат. Долгая поездка дейт. Лермонтовага. Тиги Лермонтов эмне бар эле? Ашыл жака окшойт, походу, рынокко. Татанга. Все, принимать этебиз да. 2-3 минутта жөн отуруп турабыз. Чалабы экен же чалбайт бекен. Заказы сразу эле отмена кылып салды, либо Toyota Вишке жүгү батпайт, либо жөн эле обычный водительдер өздөрүчү. Отмена алып кетти. Экинчи заказ жал артисттен түштү. Скорее всего, жөн эле обычный переезд окшойт. 20 минут дегенде түштү окшойт. Буюрса, жал артистке да келип калдык. Жал артист. Билбегендерге көргөзүп коелу. Или сагынгандарга хотя бы. Ушундай шлагбаум көтөрүлүп, такси минесеңер кое берет сразу элечи. Все, бирөө кетсе болот да, негизи рұқсат берилет. Эки киши кетесиңер. Экинчи заказ примерно без пробок жарым саатта аткарылды. 561 сом. Бирок пассажирлер өзү да чыкты, туңчуга келип калдык, бирок оплата получена, подтвердить. Все. Все, эми күтөбүз, дальше заказ күтөбүз. Азыр биз туңгучтагы Роснефть заправканын артындагы домдордун арасында жүрөбүз. Эми бир четке коюп алып, кайра заказ күтөбүз, жарым саат, 1 саат. Может, бат эле түшүп калат, көрөбүзбү? По-любому заказ пока түшпөсө керек деп эми манта алып, машинада эле жеп отурсам заказ түшүп калды. Бирок рынок Дордойго барат экенбиз, могу туңгучтан түштү. АУЗ көчөсүнөн. Так, аны рынок Дордойго деле барып койорбуз. Жумуш болсо болду, самое главное. Все, адреске келдик, 10 минут бесплатный. Точка Ада да, точка Б да 10 минут бесплатно берилет, грузовой тарифте. А вот эти кыздар экен. Все, көрдүм. Цех окшойт, скорее всего. Цех экен, Швея. Ошол. Швейный цехтан заказ экен, пока алар жүктөп мен тамактанып тура берейин. Сумма заказа 721 сом болду. Мындай аз эле жүктөп берип коюшту. Көйнөк окшойт, женский көйнөктөр. Акчасын да сразу которуп коюшту. Эми буюрса биз Дордойго кеттик. Навигатор 30 минутта көргөзүп атат. Буюрса 30 минутта жетет окшойбуз. Кеттик эмен ичи бул. Тетягы Рухи Мурас. Бул жакта уже Исакеева. Оң тарапта машиналар өтүп аткан жол АУЗ. Все, кеттик Дордойго. Азыр Дордойго биз Алматинка менен ылдый барып, жана достук билет. Домдор барбы, сол тарапта светофордон киргенде ошол жак менен эле Дордойго кирип кетебиз буюрса. Тамакты да жеген успейт кылдым, бирок аябай бат жедим. 4-5 индус иштейт окшойт, индустар көтөрүп жеп эле бат-баттан эле жүктөп салышты. Все, кеттик буюрса. Аламидин базар, Алматинка, Объездной тараптар пробка болуп калышы мүмкүн деп Чолпон Айтинка менен эле
ылдый кетти там уже. Объездге чейин барып, анан объезд менен Дордой тарапка киребиз, буюрса. Дордой тараптан деле сразу заказ түшсө керек. Скорее всего, заказ түшүп шаарга алып чыгып койсо, центрге чейин жакшы болмок. Буюрса, рынок Дордойго келип калдык, пробка жок, бат эле тарс-тарс этип эле келдик. Азыр эми көргөзүлгөн точкасында эле болуп, токтой турган орун болуп, бат-баттан түшүрүп алса эле бүттү. Жакшы күттүрбөй эле бат эле келип, 1-2 минутада келип эле, 1-2 минутада түшүрүп алды, жакшы болду. Все, анда биз акырын şu келген жолубуз менен чыгып кетсек жакшы болмок. Азыр разворот алып, дегендей. Эле бул тараптын деле жолу жакшы окшойт. Все, көрөбүз эми Дордойдон заказ түшүш керек негизи. Мага окшогон портерлер чисто Дордойдо жумуш кылгандар да. Отолтура турушат жолдун четтериндечи. Так, все, айдап чыгып кетели. Кайра эле объездге чыгып, Алматинка менен жогору чыгабыз, болбосо Молодая гвардия тарапка кетебиз да. Цехтер кайсыл жакта көп болсо, ошол жакка карап кете беребиз. Ушул портерлер баары грузотаксилер. Мага окшоп спринтер менен, анан бренд менен иштегендер жакшы иштейт. Брендтерине да бонус берилет. И бренд барларга биринчи заказ берет да, мондай L кузов, булар уже чоңдор. Андан кийин портерлер келет, M кузов, кийин анан уже минивендер S кузов болуп калат. Повороттон өтүп кетсем заказ түшүп атат го. Так, ошондо кайсы жактан түшүп атат? Рынок тараптан түшүп атат экен, мындай кылабыз да. Принять дегенди басып коебуз да, рыноктун ичине кирбей эле коеюнчу, аябай. Жол начар, еще плюс машина көп болуп атат. Прям рыноктун ичинен түшүп атат да. Хотя бы объезддин мындай оң тарабындагы Акжар айылынан түшкөндө да макул эле. Кеттик. 3 сааттын ичинде 3 заказ аткарып 1700 сом акча болуптур. Ошондо саатына 550 сомдон тура келип атыптыр да, плюс-минус. Жакшы эле, эгер заказдар постоянно болуп турса, заказ болсо деле ат менен кылып салып атпайбызбы? Так, басканда ондай заказдардын акчасы көрүнүп атабы? Все. Саатына 500 сом болсо деле жакшы. Азыр негизи сезон жок кезде нормально эле.